Кой Таш окуясында орун алган мыйзамсыз аракеттерден кийин Ички иштер министрликтин тергөө кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон 19 адамга айып койгон. Алардын ичинен 5өө тергөө менен кызматташууга барып, иши өзүнчө тергелип жатат. Калган 14 кишинин иши сотто каралууда. Дээрлик 5 айдан кийин Атамбаев кайра сотко алынып келинди. Ал 1-июндагы отурумда сот залындагы тосмого кирүүдөн баш тарткандыктан судья аны сотко катыштырбай койгон. Бүгүнкү отурумда күбөлөр суралды. Жалпысынан 250дөй күбө бар. Алардын 11-и көрсөтмө берип бүттү. Соттолуучуларга сөз күбөлөрдөн кийин берилет. 1 жыл мурда Кой Таштагы кагылышууда 200дөн ашуун адам жабыркап, бир офицер ок жеп каза болгон. Бул иш боюнча жазуу кодексинин киши өлтүрүүгө аракет кылуу жана бийлик өкүлдөрүнө карата зомбулук, бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, барымтага алуу беренелери менен кылмыш иши ачылган. Массалык башаламанба уюштуруп койгондордун ортосунда жаңжал чыкты. Аларынан барган кызматкерлерди барымтага алып алышты. Ошол жерден атышып атып, мен курал жарагым бар, куралдарым бар, мен коргоном, тапанча мылтыгым бар деген чын экен. Колдонду. Ошондо кызматкердин бир офицерге бронежилетти багы СВДнын огу тешип өтүп, куралдануудан чыга элек снайперский винтовка Драгунова СВД. Ошондон анан бир адам кара жарадар менен каза болуп калды. Биртөө жарадар болду. Токмок жешти. Ушунчалык усугубулайт эткендин кереги бар беле. Кой Таш окуясын карап жаткан судья Марат Сыдыков мындан ары бул чуулгандуу ишти карабайт. Бул жолку соттук териштирүүдө соттолуучунун адвокаты судьяга ишенбөөчүлүк жарыялап, өтүнүч канааттандырылды. Адвокатом обвиняемый. Айыпталуучу Карамушкинанын жактоочусу Типеров тарабынан соттун аталган жазык ишин кароодон баш тартуусу жөнүндө өтүнүч жарыяланды. Соттук териштирүүнүн катышуучуларынын пикирлерин угуп бүткөн соң сот тарабынан аталган өтүнүч канааттандырылды. Аталган жазык иши соттун төрагасына түшөт жана ал тарабынан иш кайрадан башка судьяга берилет. Күнөөлүү болуш керек бир анткени офицер жөнүндө кылган жок да, ага угатты. Табыш керек ошол экени. Жиматканын табыш керек. Аны дайындаш керек. Атамбаев аттуу, башка заптуу болсо, точно аткан кишини анықтап чыгыш керек. Күбөлөрдүн баарын сурап, мен аткан кишини табыш керек. Бирөөгө одар койбош керек. Бирөөгө одар койсоң эле андай айдан төрөмө адилетсиз сот болуп калат, ал төрөмөс болот. Алмазбек Атамбаев Крим төбөл атыккан Азиз Батукаевди абактан бошоткон деген айып менен 11 жылга кесилген. Ал Бишкектеги номер 47 колонияда кармалууда. Мындан тышкары 2019 жылдагы Кой Таш окуясы боюнча айыптуу катары өтүп жатат. Атамбаевди элдик толкундоодо 6 октябрга караган түнү митингчилер УКМКнын тергөө абагынан чыгарышкан. Бир жумага жетпей Бишкектеги массалык башаламандыкты уюштурду деген кылмыш ишинин алкагында кайра кармалган. Соттук териштирүүнүн мөөнөтү 2 айга узартылды. Эми кийинки отурум 11 январда улантылат. Уланбек Тыйканбаев, Бекчан Токтосунов, Ала Тоо 24.